Жүрөк зыркыраткан табияттын аламат кубулуштары. Үйдү бүктөп эле келет. Мынандалчы. Балдарым же таппайм караңгыда мына. Адам өмүрүн аеосуз кыйган жаратылыш кырсыктары. Кыргызстандагы кооптуу жайлар. 23 бинден ашык кооптуу участкалар кыргызстанда. Коопсуздукту үйрөткөн өзгөчө кырдаалдар. Үйүн таштап көчүп кете албаган миңдеген үй бүлөлөр. Көчкө мен үстүмдө турат, ошо үстүлөрдө дагы майда көчкүлөр бар. Кырсыктын алдын алган иш-аракеттер. Саламатсызбы? Саламат. Энекем кандайсыз? Тынсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Карамат апа формачан келген конокторго көнүп калган. Ага 10 жылдан бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кызматкерлер тагай келип турушат. Карамат Жекеева Жалал Абад шаарында жер көчкү коркунучу бар жайда жашайт. Учурда ал коопсуз жайга көчүүгө даярданып атат. Бул көчкү 2012 жылдан бери мен орамын. Күндө барып жүрүп мен жерди алгамын. Бардык жок таштатып койгон. Толкө суусу жок, цемент куюлбай турат. Жалал Абад шаарындагы кызыл аймакка киргизилген курорт көчөсүндө 27 үй бүлө бар. Алардын баарына 3 жыл мурун шаар башкармалыгы тарабынан жаңы жер тилкелер бөлүнгөн. Бирок коопсуз жайга көчүп кетүүгө 3 гана үй бүлө макул болушкан. Айылдагылардын суудага пулу аз деп көчпөй атат. Мен буларды билем да 5ке билемин. Аталган көчөдө жаракалардын көлөмү да саны да жылдан жылга өсүүдө. Жаан-чачындын көп жааганынан жер оорлошуп кыймылга келген. Жер көчкү жамгыр, сел, агым суулар бар жердеги тоонун борунда көп кездешет. Мына көрүп атасыңар жер көчкүлөр пайда болуп, мына жаракалар пайда болгон. Жаракалар мына тоонун борунан өтүп, жер чөгө баштаган. Ондан жер чөгүп, мына бул жагы 200 метрликте мына жаракалар көрүнүп турат. Мындан тышкары мына жер чөккөндөн мына беледе андан тышкары да нымдуулуктар пайда болгон. Нымдуулуктун натыйжасында камыштар өзө баштаган. Жер тилкесин алган жарандар өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу үстөк пайызы жок 200 000 сом суудага же 50 000 сом кайтарымсыз акча каражатын алса болот. Өлмасы же курорт көчөсүндө 40 жылдан бери жашайт. Bir жылы адырга чыгып бир неме кылсак мындай эле жарака болчу. Анан кийин эле мынтип бар эле көбөйүп кетти да бул. Анан эле корктук, коркпой койбойт экенсиң, ар ким ар нерсени айтып берсе коркот экенсиң да. Коркуп анан көчкүлөдөн бир экөөбүз анан делдектеп анан барып жүгүрүп жүрдүк. Bir 10 жылдан ашканда жер бердим. Жер бергенден 3 жыл болуп калды. 3 жылдан бери 200 000 дейт, 200 000 2 сому деле жок. Аны эми алгандан кийин 2 жыл 3 жылдан төлө дейт экен. Аны же бербей койсун. Же жерин ала берсин да ошо пулду бербей бир жолу бизди тынчытсын. Жашоочулар тиешелүү өкмөт кызматкерлерине көчүүдөн баш тарткандыгы тууралуу тилкат жазып беришкен. Алардын бири Максуда Султанова. Biz biz er katın edik. Hazır balamın 3-4 balası var. Semiyini, katta semiyemiz. Evet, yaptı o 200 000 beremiz, o Nagorni'den yer beremiz, o köçüyler. Bana şu balam yoğuşayan balalar çıktı. Ettim, o 200 000 sen bir de tuvalet kur, bütse kelimen gaytesen, büt diyeceği, endi köç oraylar desen köçemiz dedi. Allah neme yolga başlasa o şunu körü oramız. Biz davamız yok misaldan, hükümetke. Bizi köç, al degen gibi biz davamız yok. Жашоочулардын тилкат жазганына карабастан, Жалал Абад шаарынын мэриясы тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. 2012-2013 жылдары атайын ошол Подкос участкасында жашоочуларга микрорайон Жеңиш Бахар дача участкасынан жер ажыратылып берилген. Эгерде мындай эме Кудай сактасын кырсыкты болуп кеткен учурда алар өз каалоолору менен биз кетпейбиз, биз өзүбүзгө жооп беребиз деген өздөрүнүн дооматтарын койгон. Бирок биз ага карабай, азыртан кайра жаранды коргонуу комиссия ошо тилкаттарын нотариалдык конторадан өткөрүү боюнча иш алып барып атабыз. Андан кийинки биздин дагы жасай турган ишибиз биз сот органдарына бүт документтерди өткөрүп беребиз. Жалал Абад шаарында жер көчкү коркунучу бар 2 объект катталган. Ал эми Кыргызстан боюнча жаратылыш кырсыктары болушу мүмкүн деген аймактардын саны 11 000ге жетет. Жер көчкү бар, жер көчкүнүн алдында үйлөр бар жерге көчкүнү сактоо максатында иш-чаралар
келген. Бул боюнча былтыр 2014-дө 4 объект киргизилип, чекеден тозуп, бактарактарды кылып бергенбиз. Шаар ичинде азыр бул Жалал Абад шаар ичинде Тайгарай шаар башкармалыгында Кызыл сууда бар. Ал жерде 2 гектар жер киргизилген. Ал боюнча да жумуштар аягына чыгарылып калды. Табигый кырсыктардын качан болушун алдын ала айтуу кыйын. Ар бир адам өзүнүн жана жакындарынын коопсуздугуна чара көрүшү милдет. Жаңыдан салынып аткан үйлөр жер көчкүдөн жабыркагандар үчүн. Жалал Абад шаарынан алыс эмес жайгашкан Кыржол айылында жер көчкү түшүп, 5 турак жайды басып калган. Аман калган жашоочулар учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги куруп берген убактылуу чатырларда жашап атышат. Жаңы үйлөр план боюнча күзгө чейин курулуп бүтүшү керек. 2 үй мамлекеттен жана алар үйлөр жабыркалган эмес, 8 үй мамлекеттен президенттен курула турган болду. Фондунан 2 үй суда алып туруп, алар жабыркаган суда алып туруп, өздөрү кура турган болду. Бирок жерини жергиликтүү бийликтен бөлүнүп берилди. Май айында болуп өткөн жер көчкүдө 12 киши жаракат алып, 6 адам каза тапкан. Маркумдардын 3-өө жаш балдар. Биз ушул жакшыраак жерден жер берсеңер, көчүп кетейли, бала чака менен тынч жашайлы. Ооба, эми ушу менен жаш балдарым бар, аларым жашасын да, кичине көрсүн жакшыраагын. Табигый кырсыктын кесепетинен болгон чыгымдын саны 14 миллион сомго жеткен. Ал эми кыйылган адамдын өмүрүн эч нерсе толуктай албайт. Мындай жоготуулардын алдын алууга жасалган аракеттердин бири элдерди коопсуз жайга көчүрүү. Мүмкүн биздин элибиз барып, көч дегенде деле көчпөй отурган көп бизде кол коюп берип атышат, түшүнүккө жазып, жок көчпөйм, өзүм жооп берем деп. Ошол туура эмес, көч дегенде көчүш керек. Каргашалуу түнү Кыржол айылында нөшүрлөп жааган жамгырдын айынан сел жүргөн. Сел менен келген таш топурак Чангин колотунан түшчү суунун жолун жаап, көчкү жүз берген. Жаз мезгилинен тартып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги болгон күч аракетин сел менен күрөшүүгө жумшайт. Жалал Абад шаарында мындан чыгар 3 канал өтөт. Чок арык, Хан арык, анан кийин Сел арык деп аэропорт жактан. Бул негизги мэрия чынында эле тазалануу иштери жүрүп атат. Бирок ал борбордук жерлеринен тазалоо иштери жүрүп атат. Бирок 3 канал негизги жамгыр көп жааган учурда нормага жооп бербейт талабына. Кийин анын себеби суу өткөрүмдүүлүгү аз. Өкмөт арыктарды тазалоо, сел жана суу ташкындарынын алдын алуу боюнча жергиликтүү бийликтерге ишембиликтерди өткөрүүнү милдеттендирген. Биз мэрия тарабынан ушу жергиликтүү бюджеттен 450 миң акча каражат бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө биз ал каналдарды толугу менен тазалап бүткөнбүз. Быйыл аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаап, катуу шамал болуп аткан учурларда ошол каналдардан суу токтобой туура биздин шаарга мындай жаман сел каптаган жок. Ошон үчүн мен ойлойм, бул убагында биз ушул сел арыкты, Хан арыкты, Чок арыкты биз тазалаганбыз. Быйыл жаан-чачын көп болуп, Ош, Талас, Бишкек жана башка шаарларда сел жана суу каптоо көйгөйлөрү курч турду. Ош шаарында эле селдин кесепетинен келтирилген чыгым 2 миллион сомго чукул болду. Баткен облусундагы Кызылкия шаарынын аймагында жүргөн сел 2 турак жайдын жер төөлөлөрүнө, 3 турак үйдүн короолоруна, Теремок аттындагы балдар бакчасынын короосуна сел суулар кирген. Катуу чыгымдарга алып келген кырсыктардан кийин шаарларда арыктарды тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Шаардагы көчөлөрдүн бардык жерлеринде ушундай тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат, арыктар казылууда. Бул казылган нерсе бул эртең бир Кызылкия шаарында өзүнчө селден кооптуу болгондуктан мына апрель май айларында жаан-чачын көп болушуна байланыштуу ушул жерлерди казып, суулар ошону агып кетиш үчүн, көп ашпаш үчүн, жолдорду бузбаш үчүн, үйлөргө кирбеш үчүн ушундай жолдорду казуу иштерин, тазалоо иштерин ашар жол менен аткарып атабыз. Мындан сырткары Ош, Жалал Абад, Чүй, Баткен жана Нарын областарында катуу шамал катталган. Ал Бишкек шаарында 2 адамдын өмүрүн алып кеткен. Жүздөгөн турак үйлөрдүн жана социалдык объектилердин чатырларын учуруп кеткен шамалдан мектептерде жабыр тартышкан. Шамалдын катуулугунан социалдык объектилерди анан жеке менчик үйлөрдүн жабыркап калышты.
2 күндөн бeri biz баягы оперативдүү иш жүргүзүп, алдын ала тактоо жүргүздүк. Азыр жалпы чыгым 1.992.000 тегерегинде деп атабыз. Дагы такталат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жабыркаган объектилерди калыбына келтирүү иштери жүргүзүлгөн. Жаратылыш кырсыктарынан келтирилген жоготууларды азайтуу максатында өзгөчө кырдаалдарда өзүн алып жүрүү боюнча мектеп окуучуларына коопсуздук эрежелери жылына өткөрүлөт. Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектеп. Куткаруучулар курамасы жер титирөөдө имараттын ичинде калып кеткен окуучуну табышты. Белинен жаракат алган жабырлануучуну шынага жаткырып, аны бекемдешет. Чечип алууга оңой болгондой кылып, дагы бир ирет байлап, ашыкча кыймылдатпай көтөрүшөт. Эми тепкичтер талкаланган үчүн терезеден чыгууга туура келет. Сыртта куткаруучулардын окуусун көргөнү келгендер фотоаппараттары менен даяр турушат. Бул тапшырманы куткаруучулар 8 мүнөттүн ичинде бүтүрө алышты. Медициналык жардам алып, жабырлануучунун ролун уланткандан бул окуучу баш тартты. Эми көңүлдүн баары экинчи терезеде. Мында окуучу эч кандай жаракат албаган. Ошого аны куткаруучу жип жана карабиндердин жардамы менен бекемдеп, жонунда алып түшөт. Ал эми бул артистке окуучулар өздөрү жардам беришет. 10-11 класстын окуучуларынан атайын куткаруучулардын курамы түзүлгөн. Бүгүн алар үйрөнгөн нерсесин көрсөтө алышат. Баланын чакырыгына тез жардам кызматы да жетип келди. Биз эгерде больнойдун башынан кан кетип аткан болсо, йод менен обработка кылабыз. Йод менен обработка кылгандан кийин ондай бинт алып, бинт менен байлашыбыз мүмкүн. Ана биринге басып. Аял заттын курчоосунда калган жабырлануучу жылмая да түштү. Эгерде башында өтө катуу оору болгондуктан биринчи обезболивающий анальгин же баральгин берип туруп, анан кийин скорыйга салып больницага жеткизебиз. Түшүндүңөрбү? Тамак жедиңби, давлением жаман пас кош. Болду, ал кетер. Мындай окууларды көрсөтүп, куткаруучулар өзүнүн иши менен окуучуларды тааныштырып, кантип биринчи жардамды көрсөтүү керектигин үйрөтүшөт. Жер термелген кезде биринчи 15-20 секунд аралыгында имараттан коопсуз жайга чыгып кетүү зарыл. Эгер экинчи же андан жогорку кабатта болсоңуз, дубалдын жанына, бурчтарына отуруп, же столдун астына бекинүү керек. Качканда, чоң балдар стулдарды ырдап тээп туруп качат да. Качат. Ошондо стол жыгылып, адам калган балдар качып кетип атканда жолду тосуп калат. Ошон үчүн мына столдун мына путтарына бекитиш керек эмеге, мына столдорду жыгылып, жол тосуп калбаш үчүн. Эгер мектептеги парталар полго катырылбаган болсо, аны жылып кетпеш үчүн бир кол менен кармап, экинчи кол менен башты жабуу керек. Эмне үчүн дегенде, биз азыр экинчи этаждабыз да. Экинчи этаж болгон үчүн мен парта жылып кетпестик үчүн партаны кармап алдым. Терезеге жакын отурган окуучулар үчүн дагы бир ирет инструктаж.
сумканы башын коюш мына жер калкала болгондо айнектин сыныктары башты же кулактын кесип кетмес үчүн ошону башка коюш керек экен. Табигый кырсыкта эң негизгиси дүрбөлөңгө түшпөө керек. Азыр жер титиреп болот, мен костюм топчолону кадап, сумкам илинип калса, мен аны албастан мен таштап, эшиктен ачып, анан чыгып кетүү керек. Ал эми өрт пайда болгон учурда түтүндүн житин сезген замат 101 өрт өчүрүү кызматына чалып, алар келгенге чейин мугалим окуучуларды имараттын ичинен алып чыгуусу керек. Өрт болгон мезгилде дүрбөлөңгө түшпөстөн, жанагы угарный газдар абадан жеңил болгондуктан алар жогоруда болот, угарный газдар. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Бардыгар сыртка эвакуация болуп качканыңарда эңкейип, оозуңарды тасмал менен, куртка менен кармалды, басын көп кайтпашпаса, мындай положениеде ушунда отуруп сыртка коңшу жайга качып чыгышыңар керек. Өрт учурунда уулуу газ өйдөгө көтөрүлөт. Ошого бир аз эңкейип, төмөн жактан аба jutуу керек. Эгер адам өрттөн улам чыккан газ менен ууланса, 5-10 мүнөттө каза болушу мүмкүн. Өрт окуу жайлардын каналарында минутасына 1-1,5 метр, коридорлордо 4-5 метр ылдамдык менен күйөт. Арыпжанов, Хусайынов, Давлатова. Мындай тегеретип отургузганы да бекеринен эмес. Окуучулар бир аз өзүнө келип, баш айланып жыгылып кетпеш үчүн бирин-бири кармап турушат. Мында бир партада чогуу отурган түгөй менен жанаша туруусу шарт. Бул мугалимге окуучулардын ким бар, ким жоктугун аныктоого жардам берет. Бүгүн жөн гана окуу болду. Табигый кырсык болгондо бул нерсенин баарын аткаруу көбүн эсе кыйын. Кантсе да сактануунун жол жобосун ар бир адам билүүсү шарт. Өкмөттүн берген буйругу менен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында Сүлүктүү жана Исфана шаарларында активдүү иштер жүрүп жатат. Суунун боюнда оңдолуп аткан каналдар жана дамбалар шаарды суу каптоодон сактаганына жардам берет. Жаратылыш кырсыктары көп катталган аймактардын катарына кирген Сүлүктүү шаарында бүгүнкү күндө арыктарды тазалоо иштери колго алына элек экен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эл менен түшүндүрүү иштерин үзбөй жүргүзүп келет. Акыркы учурда социалдык желилер аркылуу да видео кайрылууларды жайылтып атышат. Эртеңки күнү кандайдыр бир кокусунан жаралган жаратылыш кырсыктары пайда болсо, мындай арык тазаланбаган арыктардын себебинен ар кандай кырсыктар жаралышы мүмкүн. Жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу үчүн жалпы коом жапа тырмак киришиши зарыл.